Asıl Keриминим. Кудайдын буйругу менен мына бүгүн ушул Ош шаарындагы Курман Камчаев атындагы СИЗОдон чыгып атасың да. Чыгардык да Кудай буйруса. Ушу сен 2 жыл 1 ай отуруп калдың да. Мен ушул 18 факты менен сенин күнөөң жок экенин далилдеп президентке чейин жаздым эле да. Бардык инстанцияларга. Анан ол сотто райымдуу адамдар бар экен, сен актап ийиш керек эле, бирок алар ошо тиги Тоосур районунун сотун сени тергеген тергөөчүнү анан ошого кол койгон прокурор сактап калыш үчүн ШОага берип 2 жыл 1 айга деп соттошту эле да. Эми өзүң ушул ак жерден 2 жыл 1 ай отуруп калдың. Биртип эле ден соолуктан ажырасаң керек, Жакшы эле, шүгүр элеби, ден соолук жакшы элеби. Ушул өзүң ушу бир 500 сом таксовать этем деп ошонун кесепетинен отуруп калдың, Эмне деп айтасың? Ата-энеңе салам айтып кой. Бар туугандарыма салам, ата-энеме салам. Ошо. Турмуштун оор күнүн көрдүң. Тагдыр деген ар кандай болот экен? Болуп, эми өтүп кетти. Өтүп кетти, эми Кудай буйруса. Эми кичине лечение алып, анан эми эстүү баштуу болуп, экинчи бирөө айдап кой, тиги жоңго вечерник казарманы көрөбүз деп бирөөлөр 500 сом берсе дагы айдап кетип калган машинаны. Жок, жок. Жакшы жүрөм бага. Жөндөн жөн бечара бала өзүң оорулуу экениңе карабай камалып кетип карачы. Эмне деген кордукту көрдүң. Эми сени отургузган милициялар боюнча эми иштейбиз да. Жана сени незаконный соттогон сот боюнча иштейбиз. Сага кол коюп бекиткен прокуроруң менен иштейбиз. Тергөөчү сенден акча требует эткен тергөөчүнүн үстүнөн иштейбиз. Кудай буйруса. Акыйкаттык, адилеттүүлүк, чындык деген калыстык деген Алла Таала тарабынан бериле турган нерсе. Мына Алланын буйругу менен чыгып отурасың. Илим сенин ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узак болсун. Эч нерседен кем болбой, мындай экинчи иштерге кириптер болбой. Жанагы жаңгыз баласың бир үйдүн. Ата-энеңдин баары оорулуу билесиң да. Туугандарыңдын баары оорулуу экинчи группа инвалидтер. Эми ошолорго баш көз болуп, эми ошолорду жакшылап бак, илим. Жарайбы? Көп сүйлөбөйсүң такыр. Макул, азыр инатаң сүйүнүп калсын, азыр сайтка чыгарам.